Компьютердик класста бардык жабдуулар эмне үчүн керек экенин окуучулар толук түшүнө алабы? Эгер теориянын ордуна алар баарын өз көзү менен көрүп, басып, иштетип үйрөнсө кандай болот? Билим Ай платформасында биз дал ушул максат үчүн интерактивдүү 3D лабораторияны иштеп чыктык. Алгач компьютердик класска электр энергиясын беребиз. Бул үчүн дубалдагы электр щитин басабыз. Ушундан кийин класстагы бардык жабдуулар иштөөгө даяр болот. Эми класстагы бардык компьютерлер күйдү. Ар бир компьютер өзүнчө интерактивдүү объект болуп, аны басып кошумча маалыматтарды көрүүгө болот. Эми проекторду иштетели. Проектор күйгөндөн кийин интерактивдүү тактага Билим Ай платформасы чагылдырылат. Мындан тышкары окуучу же мугалим проектор аркылуу сайтты түз эле башкарып, бөлүмдөргө кирип, функцияларын практикалык түрдө колдонуп көрө алат. Эми роутерди карап көрөлү. Роутерди басканда анын негизги кызматы тууралуу кыскача маалымат чыгат. Ал эми бул түзмөк менен толук таанышуу бөлүмүнө өтсөк, роутердин 3 өлчөмдүү моделин көрүп, ар бир бөлүгүн өзүнчө изилдей алабыз.